Bir gün Kırgızistan'ın bir vuzlarında bir konkurs uyuşturduk. 5 fakültetin baldары. 5 fakültetin baldары tarihten, Kırgız tili adabiyattan, ekonomikadan, siyasattan jana dini suroo var. Paygege koyulgan nerse baş payge kompüter jana komplegi menen, printer başkalары menen. Bardığı birde kelip kaldı, akırında yurfaktın baldары. Agay dini suroodan bizge 40 upaylık suroo berin. Eğer oşo 40 upaylık surooga жооп berse, hiç kim bulardın upayına, açkasına jetpeyt da oşolar kompüteri utmak. Ramazan ayında oğuz açar bergenbiz. Anan oşo yurfaktın baldarga menin bergen suroom uşunday boldu. 40 upay üçün oroza kimge farz? Aytып бере аласыздарбы? Ким жооп берет? Oroza kimge farz? Oroza karmaş je bolsam namaz okuş kimge farz? Birinçisi musulmandarga deydi, молодец. Rahmat. Musulman, значит musulman emesке farz emes. Bardıq musulmanga farz mı? Akıl esi jayında boluş kerek, jindige psихикалык жактан оорuganga farz emes. Ekinçisi. Üçüncüsü balagатка жеткен болуш керек, жаш наристелерге саби деп коебуз, балагатка жетелектерге farz emes. Дагы den соолугу чың болуш керек, оорукчан болбош керек. Дагы болду. Мына караң, азга негизги маселеге өтүп алайын. Биринчи мусулман болуш керек экен, мусулмандын тескериси эмне? Ага farz эмес. Балагатка жеткен болуш керек, жаш балдарга farz эмес. Андан кийин акылы жайында болуш керек, жиндилерге farz эмес. Den соолугу чың болуш керек экен, оорукчандага farz эмес экен, дагы. Болду, Анан булар ушун так жооп берди. Юрфактын балдары. Мен айттым, анан упайды бериштен мурда силерге кошумча суроо, орозо кармадыңарбы дедим. Баары бешөө тең жерди карап калды. Мен айттым, силерди жинди дейин десем, баарың 186 отуруп, 086 менен университетке киргенсиңер. Балагатка жетелек дейин десем, баарың 18-20 жаштасыңар. Жинди дейин десем, жинди да эмессиңер. Акылдуу бир келечекте бир Кыргызстанда юрист болуп иштейм деп жатасыңар. Анан мен айттым, силер орозо кармаганыңарга менде эки эле күмөнүм калды дедим. Мусулман болуп туруп, балагатка жетип туруп, акылы жайында болуп туруп, орозо кармабаса же намаз окубаса дагы бир себеп болот. Кечиресиздер, бул ачуучундук. Аял заты айына бир жолу эс алууда же төрөттөн кийин 40 күн эс алууда орозо кармабайт. Жана намазды окубайт. Же силерде дейин десем, жигиттерсиңер. Урматтуу мусулман бир тууганым, эми суроодон өзүңөр бир жыйынтык чыгарып ала бергиле. Musulman dayım bir gana жакшылык кылыш керек экенбиз. Башкаларга жакшы үлгү болушубуз керек экен. Сүйлөгөн сөзүбүздө, жасаган ишибизде. Гүлдөрдү ар бир бакчарга гүл отургузган өтө жакшы. Бирок ар бир өнүп өсүп келе жаткан балдарыбыздын тилине Аллах, Субханаллах, Ла илаха иллаллах бул келмелерди үйрөтүп чоңойтсок, ундан да жакшыраак болот. Күнүбүз үч түрдүү болот экен. Дүйнөдө бир чындык, бүгүнүбүз эртең болот, эртеңибиз эч качан бүгүн болбойт. Бул маселеде эч ким менен талаша албайт. Бүгүнүбүз эртең болот, эртеңибиз эч качан бүгүн болбойт. Бирок эртеңге ким жетет, ким жетпейт, аны Кудай Тааладан башка эч ким билбейт. Урматтуу мусулман бир тууган, убактыбыздан пайдаланалы. Эң чоң капитал доллар эмес, евро эмес. Ар бирибиздин дүйнөдөгү эң чоң оборот кылатыган чоң капиталыбыз бул өмүрүбүз, убактыбыз.